Арбагыла урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Негизи суроо бүгүнкү интернетте аябай көп кетип аткан бул деген кыргыз мамлекети эмнеге ушул өз жергесин 49 жылга арендага бергенге уруксат берип атат деп. Туугандар, мен ошого кичине таң калдым, анткени мен деген жер тилкелер менен, инвесторлор менен ошол 2008 жылдан бери тыкыз иштейм. Жана ошол жер кодекси жана ошо жарандык кодекси, жер кодекси 94 жылдан бери, 90 жылдардан бери пайда болгон ушул кодекс. Жана кодексте жазылган жерлер чет элдиктерге сатылбайт деп. Бирок жеке менчикке берилген жерлердин түрлөрү бар деп, үлүштөр, мисалы үчүн ошол жеке менчикке сатылып алынган кызыл китеп деп мурун аталчу, госакт менен берилген жерлерди мөөнөтсүз мындай нерсеге, мөөнөтсүз аны алганга жана ошол мисалы үчүн айыл чарбачылык максаттары менен иштетилген жер 5 жылга алынат. Анан ошол кандайдыр бир ишкерчилик жасаганга жерлер 25 жылга, 49 жылга алынат да. Анан 99 жылга атайын инвестициялык келишим менен түзүлгөн долбоорлор боюнча 99 жылга чейин аренда берилген деген ошол жоболор бар болчу. Бирок бунун баары бир гана кыргыз жарандары үчүн болчу. Анан чет элдиктерге түзмө-түз арендага же сатып алганга жерди тыюу салынган биздин мыйзамда. Болбойт. Жеке менчикке алса болбойт. Эмгичекти жаңы кодексте дагы ал нерсе жобо сакталууда да. Азыр чет элдик келгендерге батир алса болот. Жай ошол батирлерди алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок сервитут жок да, жер ошол батирдин астындагы жер алса болбойт. Азыр эл аралык компанияларга чогуу түзүлгөн, мисалы үчүн бир кыргыз негиздеген, бир чет элдик негиздеген компанияларга алардан ошо жер алса болот компаниянын атына. Бирок эгерде толугу менен чет элдик компания же ошол өкүлчүлүк болсо болбойт да. Бир гана пережеден бөлүнгөн нерсе бул деген дипломатиялык, мисалы үчүн элчиликтерге жер жеке менчикке берилет. Анткени бул эл аралык мыйзам. Ошондой эле биздин мамлекетте эле ошол бизде кайсы элчилик бар болсо ошолордун мамлекетинде кээ бир учурларда жеке менчикке жер алган да. Кадимкидей бул кыргыз мамлекетинин жери деп эсептелинген жер тилкелер. Ошол мисалы үчүн Орусиядагы ошол тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү, элчилиги, Кыргызстандын элчилиги, анын астындагы жери жеке менчик да, мисалы үчүн. Дал ошондой эле башка ошол элчиликтер. Андан сырткары болбойт да, албетте. Биздин мамлекетте эмгичекте ал норма сакталып жатат. Бирок бизде жаңы нормалар кирген болчу. Мисалы үчүн чет элдик инвестор келсе, жана чет элдик инвесторлорго мисалы үчүн министрлер кабинетинин чечими менен жер берсе болот. Бирок бир гана ошол убактылуу убакытка жана аукцион менен деген жобо бир нече жылдан бери иштеп жатат. Ошондо жерди бериш үчүн бир нече ошол чет элдик же жергиликтүү ишкерлер аукционго катышып, конкурска катышып, долбоорлорун жактап жер алат эле да. Жерди алгандан кийин ошону 49 жылга алчу. Азыр болсо ошол министрлер кабинетине ошол экономика министрлиги, ошол инвестицияны тартуу боюнча агенттик дагы алардын ошо мындай жоболору менен, мындай ойлор менен дагы бир нече ушундай биздин мамлекеттик органдар ал менен кошо иштешет. Ал мыйзам долбоор менен конкурссуз берели деп атат да. Эми баягы конкурс кылбай, баш ортпай, кечке мындай ар кандай кыйноодон өткөрүзбөй компанияларды ошо чет элдик завод курам десе, же болбосо кандайдыр бир туристтик объект курам десе, ошого биз деген жерди мамлекеттин чечими менен конкурссуз эле берсек болот деген жобону келтирели деп мына кече чыкты ушул жаңылык да. Анан бул деген кайсы жерлер боюнча сөз болуп атат? Мамлекеттик жерлер боюнча биринчи. Экинчи, мамлекеттик жерлерге эмне кирет? Жайыттар, мисалы үчүн лесхоздун жерлери, ошо анын атайын мамлекеттин жерлери деген, мамлекеттик фонд деген бар. Мисалы үчүн Таласта көпчүлүк жерлер мамлекеттик болуп кеткен да бир кездерде. Башка ошол өрөөндөрдө үлүш кирген, кайсы бир жерлер ошол жергиликтүү айыл өкмөтүнүн карамагына өткөн жана ошол үлүш төрт аяктан бөлүнүп элдерге берилген да. Ал эми кээ бир аймактарда ушундай мамлекеттик, таза мамлекеттик жер бар да. Анан ошол мамлекеттик жерлер боюнча сөз болуп атат. Ошол жерлерди берсек деп атат.
мурун деле бизде бир нече компания, аны билесиңерби билбейсиңерби, Казакстандан келген инвестициялык топтор, бияктан Кыргызстандан кыргыз жарандардын жардамы менен ачып компанияларды, кээ бир казак жарандар кыргыз жарандыкка өтүп ошол компанияларга мисалы үчүн үстөмдүк кылып анан жеке менчикке сатып алган учурлар көп болгон. Кээ бир кездерде 2008-жылы Кыргызстанда Бишкектин 20%-ын казактар сатып алган, ушундай жол менен. Алар деген батирлерди сатып алып, анткени ипотека аябай арзан болгон Казакстанда. Ошол каяка барбасаң казак кожоюн да. Ошол квартираларды анан берген, сдавать эткен. Ошо квартиралап жүргөнүбүздө ошондой кээ бир учурларда ээлери казактар болуп чыгып турган да. Алматыда жашайт. Бир тууганы кыргыздын жарандыгын алып алган, сатып алган, кыргыз жараны деп ээлик кылат. Экинчи тууганы Алматынын Казакстан жарандыгында, анан Алматыда жашашат, анан келип туруп акча жыйнап кайра кетип калышат да. Жума айына келип, батирлердин акчаны кетип калыш. Ушундай нерселер көп болгон да, схемалар. Дал ошондой эле түрктөр жасашкан ошондой нерсени. Келип туруп, бир түрк кыргыз жарандыгын алат, кыргыз компанияны ачат, кыргыздар менен кошо иштешет. Болсо ошол жеке менчикке жерди алат, тилкени алат, анан ошол жерден курушат да, курулуш кылышат. Курулуш болсо жалаң ошол түрктөр сырткан келген жасашат да. Ушундай компаниялардын историялары бир канча. Мен деген ошо инвесторлор менен иштеп жүрүп билем да, бул деген жалпы калкыбыздын 2, 3, 5% болушу мүмкүн. Жалпы баягы калктын катмарында санга салыштырганда элдердин саны. Иштеп келген 30 жыл ушинтип иштеп келип атат туугандар, 30 жылдан бери. Бирок азыр баягы эң көп мен резонансты эмне жаратты деп интернеттен окусам, бул деген ошо Казакстанга 49 жылга 58 гектар берген жаратып атат да. Силердин эсиңерде жокпу? Аскар Акаев мисалы үчүн 4 пансионатты Казакстанга өткөрүп берген да. 4 пансионат гиллейген территориясы, гиллейген да, ошо 58 гектардан ашат. Ушундай ким туура берсе, мени оңдоп койгула комментарийлерден. Бирок 4 пансионат Казакстанга, 2 пансионат Өзбекстанга ушундай бир нече жылга арендага берилген болчу. Тез сайттар союзунан бери ушундай нерсе болгон да. Ошол Өзбекстан сайттар союзунан бери болсо, Казакстанга ошол Аскар Акаев кезинде болгон да. Аскар Акаев 4 пансионат казактарга берип салган. Ошол пансионаттарга биз кирбес болуп калганбыз да. Мен келип туруп кирсем, сен казаксың, кыргызсың, Алматыдансың, Бишкектен десем, Бишкектиктерге болбойт деген сөздөр да болгон да. Охрана киргизбей койгон бир кездерде. Ошону эмнеге эстебейсиңер да, мисалы үчүн. Арендасы бүтүп, Атамбаев кезинде кээ бир пансионаттар кайра мамлекетке өтүп кеткен. Ушундай нерсе болду. Кээ бир келишимдер сакталган эмгичекте. Анан азыр ошо кайра казактар бизге ушундай туристтик объекттерде салганга, инфраструктура салган жер бергиле деп кайра бизден сурап атат да. Мамлекет ошо мамлекеттик жерди, мурун эле ошо берилген жерди кайра же башка жерди ошо оңдоп койсоңор да болот комментарийден. Кайра берип аткан атат да, бери жаткан атат. Эми мен жакынга Кытайда барып келдим, туугандар, силерге айтайын, Кытайда кандай алып атат. Мисалы үчүн Кытайда алар деген Apple компаниясына, башка компанияларга, DuPont, башка General Electric дегендерге, Ford деген компанияларга бир кездерде жерлерин беришкен. Берип туруп 49 жылга, 99 жылга, 25 жылга, 30 жылга деп беришкен. Бекер коммуникация берген, бекер электроэнергия коммуникацияларын кошуп берген, баарын беришкен. Анан бир гана шарт коюшкан да, 70% квалификацияланган эмес жумушчулар Кытай болот деп. Ал эми менеджментке 15%дан 30%га чейин ошол жогорку кызматтагыларга кошосуңар деген шарт койгон да. Анан 25, 30, 40 жыл өтүп атабы. Ал компаниялар, кээрлер саясий себептер менен, мисалы үчүн Apple Индияга качты азыр Кытайдан. Калган компаниялар өзүнүн срогун, баягы мөөнөтүн аягына чейин жеткирип, алар кетишти Кытайдан. Кытайда эмне калды? Жер калды. Жердин үстүнө завод калды. Заводдун ичинде жумушчулар калды, Кытай жумушчулар. Ал жумушчуларды тез эле шак эле Кытай инженерлер башкара баштады да. Эми Кытайлар Huawei, Vivo дейби, жанакындай Oppo дейби, Xiaomi, Redmi деген телефондорду таттыратып чыгара башташты. Кайдан алар аны үйрөнүштү? Анткени алар 30-20 жылдап алардын инженерлери, жумушчулары ошону Apple'дын телефондорун терип турушкан. Эми болсо булар ошол үйрөнүп 15 жылдын ичинде өзүлөрүнүн телефондорун куруп жатышат. Дал ошондой эле бүт сфераларда немистер аларда инженердик компанияларды ачкан, автомобиль концернин ачкан Volkswagen. Кытайлар 49 жыл, 20 жыл өттү, алардын жерлерин алышты кайра, заводу менен кошо, ишкерлери менен кошо, ишмерлери менен кошо, жумушчулары менен кошо. Ошолордун баарын азыр кайра
Кытай дүйнөнү титиретип атат. Ошо 49-20 жыл өттү, эми кытайлар эң мыкты машиналарды жасап атат да. Мерседестин жарабай калды, мына айтканда. Кытайдын машиналары сонун. Анткени эмнеге? Анткени ошол эле Мерседести чыгарган завод, Мерседестин тетиктерин чыгарган завод Кытайдын заводу болуп чыгып атат да. 30-40 жыл Кытайдын жумушчулары аны терип отурушкан. Азыр тажрыйбасы эң жогорку да, билими эң жогорку болуп атат. Дүйнө ошондой эле өнүгөт. Сингапур да ошондой өнүккөн. Сингапурда жерди берген инвесторлорго ушундай 100 жылга, 49 жылга. Тайвань да ошенткен, америкалыктарга жерлерди берген 20 жылга, 49 жылга. Ошол эле Малайзия ошентип өнүгүп келатат. Ошондой эле Вьетнам, Индонезия ошондой эле иштеп атышат да, 49-50 жылга жерлерди берип, ошондой шартты коюп да, 30% ошо индонезиялык иштейт, менеджментте, жогорку башкарууда 70% жергиликтүү калк иштейт деп. Эми бул өлкөлөр акырындап бутка туруп келип атат. Вьетнам менен Кытай азыр укмуш сонун экономикасы өсүп атат. Сингапур номер 10 эң мыкты өлкөлөрдүн санына кирип атат да. Эгерде бизде акыл болсо, биз жалаң гала туристтик объекттерге тыкпай, бербей ошол жерди ошондой жогорку деңгээлдеги инженердик компанияларга берсек, ошол эле телефондорду жыйнаган, дрондорду жыйнаган, роботторду жыйнаган компанияларга берсек, анда бул деген туура кадам болот. Ошолордун эле ыкмасын үйрөнгөндөй болобуз да. Анткени өзүбүздүн инженерлерибизди чыгарсак, өзүбүздүн жумушчуларды, ишмерлерибизди тарбияласак, ошол менен анан бутка турсак, өзүбүз ал нерселердин баарын жыйнаганга үйрөнсөк жана баштасак, өнүгүп кетебиз туугандар. Муну азыр саясий, азыр жакында президенттин шайлоосу болот. Элди баягы маң кылып, атайын эми көп вбростор болот да, начар маалыматтар таратыла баштайт азыр. Окуй баштадым, азыр башталып атат, уже башталып атат да, вброс деп коебу, мындай маалыматтык согуш башталып атат. Туугандар, 30 жылдан бери 49 жылга чет элдиктерге берип жүрөбүз. Керек болсо алар жарандыктап алып, жеке менчикке алып атышат. Ушундай болуп атат да. Азыр болсо биз ошо мыйзамдын астына берсек, атайын шарттар менен, мен туура көрөм, эл ушундай эле, эл аралык башка өлкөлөр ушундай эле өнүгүп атат. Антпесек инвесторду келтириш кыйын да. Өзүбүздүн балдарыбызды тарбиялаш кыйын. Аларга жиберсең, балдарды үстүртөн окутуп коет, бизге мындай маң баш толук билим албаган балдарды кайра жөнөтүп коет да. Ал эми ошол биздин балдар ошол заводдо 30-40 жыл иштесе, анда гана түшүнө баштайт да, кандай иштетиш керек экен жогорку технологияда. Бизге ошол керек. Ошондой шартты, ошондой улутубузду сактап, тилибизди сактап, жерибизди сактап, бирок узак убакыттагы арендага берсек дагы жогорку технологияда иштей турган, билим бере турган, инновация бере турган ишканаларга берсек, мен аны жаман көрбөйм да. Бирок көп эле чересчур эле туризмге берсек, оюн зоок, шаң шөкөткө бере берсек, анда аны туура эмес көрөм да. Эми бул дело вкуса деп коебу орусчасы. Бул деген ар кайсы кишинин өзүнүн ой пикири болот, бирок менин ой пикирим ушундай. Ошон үчүн эгерде робот заводуна, дрон заводуна салдырсак, бияка машина чыгара турган заводду салдырсак, 49 жылга арендасын мейли арендага бере берсек болот да. Ал эми башка ойлор менен салсак, ал жерден өтө ойлонуш керек. Ушундай туугандар, комментарий жазгыла, эмне дейсиңер, кандай дейсиңер? Казак маселесин дагы изилдейбиз, дагы кийин көрөбүз, кандай максат менен берип атат, эмне курган атышат алар аяка. Туура туура эмеспи, аны да убакыт көрсөтөт. Бирок мен өз сөзүмдө айттым, робототехника, дрон заводдорун курушубуз керек. Аны кандай гана ыкмал болсун, бүт ыкмаларын колдонушубуз керек да. Сиздер менен Искендер Шашев болду, саясаттануучу экономист, бизнес пландоо боюнча эксперт. Эгерде сиздерге бизнес план же ТО керек болсо, ошо видео сүрөттөбүз телефон бар, ошол жерге жазгыла, кайрылгыла, жазып беребиз. Көп тилде жазабыз. Ар кайсы дүйнө жүзүндөгү өнөктөштөр менен иштешкенге жардам беребиз. Албетте ар бир бизнес планда биз кыргыз мамлекетинин, кыргыз инвестордун, кыргыз баягы инициатордун, демилгечинин кызыкчылыктарын дагы дайыма коргойбуз да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.